Базардагы сатыкка коюлган чаржайыт товарлар жөө өтмөккө чейин тизилген жашылчалар, анан дагы автоунаа тыгындары кимдин болбосун кыжырын келтирет. Деги эле базардын абалы көпчүлүктүн көңүл чордонунда. Кала жетекчилиги аптанын башынан бери күн түндөбөй базардагы башаламандыкты жоюу аракетинде. Бул базарыбызды жаңы базарга көчөт деп ушол жерден алып калтырып койсок, бул деген антисанитария болуп атат. Пробкалар түзүлүп атат. Жана жөө жүргүнчүлөргө оор тоскоолдук жаралып атат. Бүгүнкү күндө деле мына 3 күндүк мэриядан иштегенден жыйынтыгы деле бир тобу кетти, түшүндү, бирок калгандары деле дагы эле жолдун ортосунда сатып отурушат. Булардын ар бир мына алма саткан жерди жана башка биздин сатуучуларыбызга базардын ичинен 3 локацияны көрсөтүп бергенбиз. Анын баары тең эле бир ашып кетсе ортосу бир 50 метр эле аралык. Жалпыга маалым болгондой, мына бул жерден нан азыктарынан тартып жашылча жемиштер, кийим кечелер дагы сатылат. Аймактарга каттаган таксилер дагы ушул жерден кетип, деги эле кишинин саны союлбайт. Мындан улам эң оолу бул жердеги тамак аштардын тазалыгына кооптонуу жаралат. Сатуучулар бул тротуарга чейин туруп алат кээде. Ошол бул тротуарлар тазалап турса, бул кар курлардычы мына, примерно кар жааганда бизге аябай эле кыйын болуп коет. Анча мынча биринекин тыйын табабыз деп таксиде кылабыз да. Ошо аябай эле эме болуп калат, кыйынчылык жаралат. Базардын бул ылдый жагында да аябай мусор, тетиги овуч саткан жердин баары мусор, пробка жолдун баары. Ушу базарды жаңы базар салынат деп атты эле, ошо жаңы базарды салып ачып берсе четкерээк жакшы болот эле. Ары бери жүргөн элге дагы жеңил болот эле. Ал эми сатуучулар жетекчилер сунуштаган орундарга соода жакшы болбостугун айтышат. Көпчүлүк насыялып биринекин каражат таап жаткан ордунан козголгусу келбейт. Жаңы базар ачылганча ушул жерде эле соода кылууга уруксат сурашууда. Азыр биз базар бүтпөйүнчө каяка бармак элек, базар. Сатуучулардын мындай пикирин Каракол шаарынын вице-мэри четке кагып, эскертүүлөр аткарылбаса мыйзам чегинде чара көрүлүп, айып пул салынаарын белгиледи. Анткени буга чейин сатуучуларга жакшы эле мүмкүнчүлүктөр түзүлүптүр. Жаңы жылдын астына келип, эскертүү менен келип кайрылганыбызда тартиптерин баарын сактайбыз, эч кандай тоскоолдук жолдо тротуарда жаратпайбыз. Жана жаңы жылга чейин уруксат бериңиздер, жаңы жылдан кийин биз өзүбүздүн базардын ичинде шарты менен түзүлгөн орунга көчүп беребиз деп суранышкан. Жаңы жылга чейин эми биздин мэрибиз сурамжолордун макулдугуна берип, жаңы жылга чейин мээри туруп бериңиздер, 1 ай, 1,5 ай деп макулдугун берген. Жаңы жылдан кийин келсек дагы эле ушундай болгон. Калага бардык шарты бар заманбап базар салынып жатат. Учурда курулуш иштери уланууда. Алдын ала белгиленгендей базар көп кабаттуу болуп, соода сатык иштерин жүргүзүүгө бардык шарттары болот. Быйылкы жылдын соңунда ишке берүү мерчемделүүдө. Ага чейин Ак Тилек базарындагы башаламандыкты жоюу, тазалыкты сактоо башкы максат. Айзат Анарбекова, Нуржан Орманбетов, Мадина Абакирова, Ысык Көл жаңылыктары, Каракол шаары.